кеңеш дегенге жарандык коомдун мүчөлөрү, журналисттер кирет эле. А бүгүн ал жок. Кайрадан коррупция менен күрөшкеле деп коррупционерлердин башына илип коюп атабыз. Кантип күрөшөт? Мына Нарын Айыптын 90дон ашкан энеси чыркырап ыйлап атат. Мени батиримден кууп чыкпагыла, мен көчөдө калып калбайын, акыркы күндөрүмдү көчөдө өткөрбөйм деп. Бир жаран кыңк этип койду го. Эмне үчүн? Себеп Нарын Айып жазып койгондугу үчүн. Бул эмне кылмышкер? Мен эч бир комиссиянын жыйынтыгына ишенбейм. Батукаевди качырып берген боюнча комиссия түзүлдү. Табылды. Акмак Бакиевди качыргандыгы боюнча комиссия түзүлдү. Табылды. Бишкекке уулуу көмүр алып келген боюнча комиссия түзүлдү. Табылды. Терстин комиссия түзүлүп атат. Мегаком боюнча комиссия түзүлдү. Табылды. Мына Кабай Карабек отурат. Мойнуна жүк тийилип алып. Мына ошол жана Чолпон Идинов айткан саясат жердин астына жертөлөгө кирип кетти дегенин кесепети баарыңдын оозуңду жаап аткандагы маселе. Туура коркот. Мага киргенде дагы телефондорун таштап келишет. Укуп атабы, укпай атабы. Уккандан ары карай ооданып кетсин. Эмнеден коркобуз? Бир жашайсың, бир өлөсүң. Мына соттордун кебетесин карагыла. Кезинде мына бүтүн Кыргызстандагы өттү өтпөдү дегенде Роза Исаковна отурат. 2 токтом менен келген борбордук шайлоо комиссиясы. Бүтүн Кыргызстан менен чогуу, бүтүн Кыргызстансыз деп. Ошондо мыйзамды